Кандайсыңар достор? Бүгүнкү сабакта 9-10 класстардын тесттик экзаменин кылабыз. Аны эмесе биринчи суроодон баштай берсек, пиксель канчадан турат? Пиксель эгерде 7-8 класстын талдоосун көргөн болсок, анда биз билебиз, пиксель 3 түстөн турат экен. Алар кызыл, жашыл, көк экен, Ошондо биздин туура жообубуз А болот. Анан 12 бит секундада болгон ылдамдыктагы маалымат ушундай ылдамдыкта жүрсө, анда 1296 байт маалымат канча убакытта иштелип бүтөт? Анда эмесе биз эмне кылабыз? Биз алгач эле 1296-ны битке айландырабыз. Бул байт болот. Битке айландырыш үчүн 8ге көбөйтөбүз. 8ге көбөйтүп 12ге бөлүп коебуз. Анда эмесе ошол амалды аткаралы. 1096 1096-ны көбөйтөбүз. 8ге көбөйтсөк, анда 6 жерде 8 бул 48, 8 жерде 9 бул 72, демек 6 жазабыз. 8 жерде 2 16, демек 1-ди жазабыз. 6 болгон 16га 7-ни кошсок 3-тү жазабыз. 2 көңүлдө 8-ди 1-ге көбөйтсөк 8, 2 көңүлдө менен 10. Анда эмесе бизде 10168 болот. Анан буну 12ге бөлөбүз. 12ге бөлгөндө канчадан беребиз? 8ден беребиз. 8ден берсек, анда бизде 96 болот, 96дан бизде 7 калат. Калдык 6. Андан кийин 6дан берсек болот. 6дан берсек, анда 2, 4, 4төн беребиз. 8. Ошондо биздин жообубуз 864 экен. Жоопторго карап көрөлү. Д жообу 864 экен, туура. Андан ары кайсы тетик системдик блокто жайгашпайт дейт. Биз билебиз, эгерде баарыбыз эле компьютерди көргөн болсок, биздин компьютерибиз мындай бир монитору болот, монитору болот. Андан кийин мындай бир төртбурчтук системдик блогу болот. Бул жеринде клавиатура болот, майда-майда баскычтары менен. Анан бул системдик блокко байланышат. Анда эмне байланышат? Биздин мышка бар, мышкада системдик блокко байланышат. Демек, системдик блок дегенде биз бул жакты түшүнүп, Бул биздин системдик блогубуз, Эки бул биздин системдик блогубуз. Анын ичине нелер жайгашат? Жакшы эле билебиз. Кулер бул системдик блокту эмне кылат? Музат турат. Демек, кулер жайгашат. Анан видеокарта да бул системдик блокто жайгашат. Жесткий диск, мындайча катуу диск. S катуу эсе. Ошо S дагы системдик блокто жайгашат. Процессор бул системдик блоктун жүрөгү, компьютердин негизги жүрөгү дагы системдик блокто жайгашат. Демек, бир гана мышка системдик блокто жайгашпайт. Аны могу сүрөттөн деле көрсөк болот, Демек, биздин туура жообубуз Б. Андан ары кеттик. Флешкада кандай амалдарды аткарса болот? Интернетке кирүү. Флешка менен интернетке кире албайбыз, Флешка менен оюн жасай албайбыз. Папка. Флешкада биз жаңы папка түзсөк болот, жасасак болот. Демек, биз флешкада жаңы папка түзө алат экенбиз, Сүрөт жасалгалы. Сүрөттү атайын өзүнүн студиялары бар, ошол жакта жасалгылайт. Чат
флешка аркылуу чат жүргүзө албайбыз. Демек бизде бир гана папка жасоо же болбосо папка түзөк болот, флешкада. Андан ары кетсе, социалдык торчо болгон интернет булагын белгиле. Социалдык торчо деген маалымат алмашуу, мындайча айтканда баарлашуу деп түшүнсөк болот. YouTube негизинен бунун негизги тармагы бул видео көрсөтүү. Google бул маалымат таратуу деп түшүнсөк болот. Pinterest бул кызыктуу сүрөттөр жөнүндө. Кызыктуу сүрөттөрдү көрсөк болот Pinterest'тен. Play Market'тен биз өзүгө керектүү болгон приложениялерди жүктөп алабыз. Ал эми Facebook'тун негизги максаты бул адамдар менен баарлашуу, Демек биздин жообубуз акыркысы, же болбосо И. 6-чы суроо. Өзүнө бир канча файл камтыган уяча бул. Өзүнө бир канча файл камтыган уяча бул Word. Word бул өзү файл болгон үчүн файл өзүнө файл камтый албайт, Андан кийин эле папка. Биз билебиз, бир эле папкага бир канча Word файлын жүктөсөк болот. Демек, өзүнө бир канча файл камтай алган уяча бул папка экен. Ярлыкта, файлда, Excel өзүнө айтканда кошумча файл камтай албайт. Андан кийинки суроого кетсек, издөө системасы болуп саналбайт. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы издөө системасы болуп саналбайт? Биз билебиз, Google'дан маалымат издейбиз. А варианты демек туура келбейт. Б вариантын карап көрсөк, Б варианты бул Internet Explorer, компьютердин өзүнүн, Windows'тун өзүнүн издөө системасы. Бул дагы издөө болуп саналат. Firefox'та издөө, Яндекс'та бул издөө системасы. Демек, бизде тек гана бир С жообу калды. Rambler деген. Бул бизге белгисиз болгон бир сөз деп айтсак болот. Демек, биздин туура жообубуз С. Ондук сан өлчөмүндө болгон 12 санын экилик сан өлчөмүнө айландыргыла. Биз билебиз, жана 7-8 класстарда карагандай эле, ондук системаны 8-ге айландыргандай эле, ондукты 2-ге айландырууда бизге берилген санды 2-ге бөлүп көтөрөбүз, бөлүнбөй калган абалга келгичекте. Анда эмесе бөлүп көрөлү. 12 санын 2-ге бөлөлү. 6-дан беребиз. 12 калдык 0. 6 2-ден чоң, демек анда 2-ге бөлөбүз. 3-төн беребиз. 6 0. 3 да 2-ден чоң, демек аны 2-ге бөлөбүз. 3-тен беребиз. 2 калдык 1. Демек биздин жоопторубуз могул бирибиз 2-ден кичине. Демек биздин жоопторубуз төмөндөгүчө. Анан биз билебиз, жоопторду жазууда оңдон солго карай сандарды алабыз, Демек биздин жообубуз 1 1 0 0. Мындайча айтканда 12 ондук системадагы санды экилик системага которууда бизде кандай болот экен? 1 0 1 1 0 0, Бул экилик системада. Мындай жооп бар бекен? Карайбыз. С жообунда 1 1 0 0 деген жооп бар экен. Демек биздин туура жообубуз С экен. Эмки суроо. C++ тили кайсы деңгээлдеги тилдерге кирет? Машиндик C++ бул программаларды түзүү, оюндарды түзүү тили. Ассемблер тили бул машиндик тил менен жогорку деңгээлдеги тилдерди байланыштыруучу тил. Машиндик тил бул мындайча айтканда биздин кыймылдарыбызды, биздин сырттан келген таасирди компьютерге жеткизип берүү тили ошо машиндик тил болуп эсептелет. Анан жогорку даражадагы тил бул дал ушул жогорку даражадагы тилге C++ дал келет. Демек биздин туура жообубуз С. Төмөнкү даражадагы тилге туура келбейт. Жогорудагылардын бирөөсүнө да кирбейт. Биз айттык, туура жообубуз С, жогору даражадагы тил. Демек Е вариантыбызда туура эмес, туура жообубуз С. Эмки суроого келсек, төмөнкүлөрдүн кайсынысы операциондук система болуп эсептелбейт? DOS биз билебиз операциондук системага кирет. Windows да кирет. Unix болбосо Linux, баарыбыз билген эле. Анан Е вариантын карасак баарыбыз билген Mac болбосо Apple, Бул дагы
Apple'дын операциондук системасы бул Mac iOS. Ал эми Intel бул операциондук система эмес. Биз билебиз эки гана биздин мындайча айтканда микропроцессорлорду өндүрүүчү эки гана мындайча айтканда завод бар, компания бар. Алардын бирөөсү Intel, бирөөсү AMD. Демек, биздин D'биз операциондук система болбойт, Туура жооп D. Эмки суроого карасак, компьютерди өчүргөндө кайсы жердеги маалымат өчөт? Ийилчек дисктеги. Биз билебиз компьютерде ийилчек диск негизинен жок. CD-ROM дискте компьютерди өчүрүү менен CD-ROMдогу маалыматтар өчпөйт. Катуу дискте өзү айтылгандай эле катуу, бул жерде маалымат толугу менен сакталат. Орнотулган эсте, мисалы үчүн флешка болушу мүмкүн, башка нерселер компьютерди өчүрүү менен анын ичиндеги маалымат өчүп калбайт. Демек бизде бир гана жооп калды. Бул операциондук эсте. Мындайча айтканда, биз колдонуп жаткан компьютерди колдонуп жатканда гана керек болгон S бул операциондук S. Демек ошол S компьютерди өчүргөндө ал эстеги бардык маалыматтар жок болуп кетет. Эмки суроо. Интернеттин кайсы кызматы адамдар менен узак аралыкта чыныгы убакытта байланышууга мүмкүнчүлүк түзүп берет, Биринчиси электрондук такта. Баштай берели. Электрондук такта бул жөн эле монитор деп түшүнсөк болот. Бул бизге эч кандай алыс аралыкта чыныгы убакытта бирөө менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүп бере албайт. Экинчи форум. Форумдарда биз тек гана маалымат ала алабыз, бирок качан кирген, анан адамдар менен баарлаша да албайбыз. Эмкиси коноктук китеп. Бул жакта жөнү гана адамдар маалымат киргизет, ошол гана. Электрондук почта. Электрондук почтага биз гана маалымат киргизебиз, бирок ал мындайча айтканда чыныгы убакытта алыс узактагы адам менен баарлашуу түзүп бере албайт. Демек биздин туура жообубуз А. Чат. Бул чат аркылуу адамдар чыныгы убакытта сен жазган нерсени адамдар башка алыс жакта туруп ошол убакытта окуп сага кайра жообун кайтарып бере алат, Демек туура жообубуз А. Эмки суроо. 13-чү. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы маалыматты алат жана бөлүшөт? Клавиатура аркылуу биз тек гана маалымат киргизе алабыз, туурабы? Клавиатура аркылуу бизге эч кандай маалымат келбейт. Чычкан аркылуу да биз тек гана басуу менен экранга кандайдыр бир маалыматтарды, кандайдыр бир амалдарды аткара алабыз экран аркылуу. Ал эми чычкан аркылуу бизге эч кандай, мындайча айтканда, мышка аркылуу бизге эч кандай маалымат же болбосо кандайдыр бир мындай күчтөр бизге таасир этпейт. Колонка аркылуу да дал эле ошондой тек гана үн жаздыра алабыз, үн уга алабыз. Ал эми микрофон аркылуу үн жаздыра алабыз. Демек биздин бир гана калган жообубуз бул А варианты. Флешка аркылуу биз маалымат флешкадан алып, ошол эле учурда флешкага маалымат жүктөй алабыз, Туура жообубуз А. Эмки 14-чү суроо. 14-чү суроодо 14-чү суроону карай турган болсок, складта 100 кг жемиштер бар. Алардын 99% суу экен. Демек биздин жемишибиз 99% суудан турат экен, Көп туруп калгандыгына байланыштуу нымдуулук 98%га түштү дейт. Ал эми ошол 98%га түшкөндөн кийинки жер жемишибиздин массасы эмнеге барабар экенин тапкыла дейт. Биз билебиз. Буну эптеп көрөлү, Биз билебиз. Демек биздин жалпы массабыз бул 99, жалпы массабыздын 99% болгондо, демек 99 килограммын нымдуулук ээлейт экен. Ал эми андан кандайдыр бир X процентин кемитебиз. Биздин бул пайда болгон масса дейбиз.
Андан кийин бул жалпы массадан ошо пайда болгон массаны кемитип 100гө көбөйтсөк, демек бизге 98 деген пайызды бериш керек экен. Анда эмесе бир канча амалдарды аткаруудан кийин бул жөнөкөй теңдеме болуп калат. Эгерде теңдемени иштеп чыксак, 50 деген жооп келет. 50 деген жооп келет. Демек, биздин туура жообубуз 50 экен. Ошондо 50% нымдуулук учуп кетет. Анан биз билебиз, биздин жалпы массабыз 100 кг болгондуктан 100 кгдан 50-нү кемитсек, бул бизге 50-нү гана берет. Туура жообун карайбыз. Туура жообу бизде Д вариантында экен, Демек, Д варианты туура. Эмки суроого келсек, 3 курбу Айдай, Сезим жана Макпал сейилдөөгө чыкканда алардын үстүндө ак, кызыл жана көк көйнөктөр болгон. Алардын туфлилери да ошол 3 түстө болгон. Бирок Айдайдын көйнөгү менен туфлиси бир түстө болгон жана ошондой эле Сезимдин көйнөгү да туфлиси да көк эмес. Макпал болсо кызыл туфличен болгон. Ар бир курбунун көйнөгүнүн жана туфлисинин түсүн аныктагыла дейт. Бул дагы жана 7-чи класстарды эгер карап көрө турган болсок, ошолордукундай эле логикалык суроо экен, Бул жерден ар бир жоопту карабай эле туура жообун карайлы. Негизи туура жообу бул Е. Биз айттык, Айдайдын көйнөгү жана туфлиси көк түстө. Бул жерде эмне деп турат? Айтылып атат, Айдайдын көйнөгү да туфлиси да бир түстө экен. Айдайдын көйнөгү да туфлиси да көк түстө деп атабыз. Экинчиси, Сезимдин көйнөгү кызыл, туфлиси ак деп атабыз. Сезим жөнүндө эмне делген? Сезимдин көйнөгү да туфлиси да көк эмес деген. Демек, экинчи да туура келип атат, Ал эми Макпалга келе турган болсок, Макпалдын көйнөгү ак, туфлиси кызыл. Макпал болсо кызыл туфличен болгон. Демек, ал дагы туфлиси кызыл, көйнөгү да кызыл. Демек, бул 3-чү шартка да туура келип атат. Демек, биздин туура жообубуз Е экен, Ошо менен биздин бүгүнкү тесттердин суроолордун жоопторун аныктоо аягына жетти. Чоң рахмат. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.